Бишкекте Кыргыз Республикасынын президентинин мамлекеттик резиденциясында инвестициялык багыт мамлекет жана бизнес аталышындагы ири форум болуп өттү. Аталган бизнес форум президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиги тарабынан уюштурулган. Форумдун ачылышында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев сөз сүйлөп, мамлекет менен бизнес коомчулуктун ортосундагы конструктивдүү диалогду чыңдоонун маанисине токтолду. Инвесторлар туруктуулук, адилеттүү эрежелер жана өнүгүүгө саясий эрк бар жерге келет. Бүгүн Кыргызстан мунун баарын иш жүзүндө көрсөтүп жатат. Белгилей кетсек, 2021-2024 жылдар аралыгында түз инвестициялардын орточо жылдык көлөмү 1995-2020 жылдарга салыштырмалуу өсүшү 140%дан ашты. Агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров жаңы мыйзамдардын кабыл алынышы инвесторлордун укуктарын коргоого жана эл аралык стандарттарга шайкеш келерин белгилеп, орумдуу туруктуу диалогдун башаты катары баалады. ГЭСтер, мындайчасын айтканда агропромышленный комплекс, инфраструктурный мындай проекттер, бүгүнкү күндө толтура бизде мындай проекттерди мындай башынан баштап биз бардыгына инвестиционный соглашенияларды берип, мамлекет тараптан стимулдаштырып, аларга налоговый льготаларды берип, аларды бүгүнкү күндө ушул жанагы таможенный преференцияларды берип, биз стимулдашуу багытында биз ар тараптуу колдоо көргөзүп келатабыз. Кудай буюрса, бул боюнча биз единый реестр инвестиционных проектов деп тагын мындайчасын мыйзамга шайкеш келтиребиз. Кечеги жарлыктын негизинде единый база данных болот, региондорду жалпы өнүктүрүп, Кудай буюрса биз ушул багытта кол кармашып биримдикте мындай кадам шилтеп кетели деген ойду айтмакчыбыз. Мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн негизинде бүгүнкү күндө 90 ашык инвестициялык проекттер бүгүнкү күндө ишке ашып жатат. Анын 60 бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн негизинде ишке ашууда. Бул жалпы портфели 434 миллиард сомдон ашык. Мамлекет менен бизнес өнөктөш болгондо, ошондой эле өлкөдөгү туруктуулук жана ыңгайлуу салык саясаты ишкерлер үчүн ишенимдүү шарт түзөрү айтылды. Инвестицияны тартыш үчүн 1, 2, 3 эле маселе эмес, бир нече маселелер бар да. Эмне керек? Биринчиден мамлекеттеги туруктуулук керек. Бийликтин күчтүүлүгү керек. Экинчиден мыйзамдын туруктуулугу керек. Үчүнчүдөн мыйзамдын либералдуу түшүнүгү керек. Бизде мына ушулар бар, мамлекеттик туруктуулук бар, бийликтин күчтүүлүгү бар. Дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фондусу шуну таанып атат. Кыргызстанда акыркы 4 жылдын ичинде өсүүнүн темпи абдан жогору. 10%. Мына азыркы 9 айдыгы чыкты, 10,2% өсүү менен кетип атат. Эгерде кумтөрдү алып салсак, 11,5% болуп атат да. Бул абдан жогорку темптеги өсүш. Эң негизгиси ошол биз эмдиги жылы дагы, аркы жылы дагы ушул темпти жоготпошубуз керек. Аны үчүн эмне кылыш керек? Аны үчүн ушул мамлекет менен бизнестин ортосундагы байланыш туруктуу болуш керек, ишенимдүү болуш керек. Форум мамлекеттик инвестициялык саясаттын актуалдуу багыттарын талкуулоого, эл аралык өнөктөштөр менен ачык диалог түзүүгө багытталган. Бир 5 кадамды айтып атабыз. Бул биринчиси эмне? Бул биздин ушул бизнес тартуу, инвестициялар тартууда бизнес ассоциацияларга мисалы бул жанагы реестр барьеров деп коет. Бул жана көйгөйлөрдүн барьерин биз цифровизацияга которуп атабыз, ошону түшүндүрүш берип атабыз. Экинчиси болсо биз айтып атабыз, бир тегерек единый бир окно деп коет. Ошол единый окнодагы биз азыр бүгүнкү күндө өзүнүн параметрлерин көрсөтүп, ошол жерде ушул бизнес коомчулукка кандай багыттар бар, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай артырышларды берсе, бизнес ассоциацияларда теңме-тең ушул биздин өнүктөш болуп алат деп ошону айтып атабыз. Эң акыркысы бул айтып атабыз, бизге диалог керек. Ошондо гана биз жанагы инвестицияны бир 5 эсеге бүгүнкү күндө көбөйтүрсөк болот. Форумга бизнес коомчулуктун өкүлдөрү катышып, Кыргызстандагы инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча өз ойлорун билдиришти. Бул иш-чара Кыргызстанда өтө зарыл иш-чаралардан. Буюрса баягы эң негизги инвестор дейт, бул биздин ички инвесторлор, биздин жаранда иш ачкан.
Ошондуктан биз ошо көбүнчө баягы эл аралык практикада айтат, ички инвесторлорго ставка кылгыла депчи. Анан мен өзүм баягы зергер тармагында жүргөн себептен, ассоциациянын лидери болгон себептен биздин тармакта да бир топ жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Ошондуктан биз азыр ойлонушубуз керек, ушу Кыргызстанда ушу тармакта мындай баягы жакшы иш алып баруу жөнүндө ушу ички инвесторлор менен сөз жүргүзөм да мен. Сүйлөшүүлөрүм болот да, переговорлорум. Анан баягы инвестиция көп болуш үчүн эми баягы бизнеске эмне керек? Бизнеске чындыгында баягы эркиндик, тынчтык керек. Ошону беришибиз керек. Ошондо анан инвестиция көбөйөт. Ушундай эле сунушту берип келебиз дайыма. Инвестициялык багыт мамлекет жана бизнес форуму мамлекет, бизнес жана эл аралык коомчулуктун ортосундагы өз ара ишенимдүү өнөктөштүктүн башаты болуп калды. Зарема Жeenалиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек шаары. Бұл речка шуда, отузу даярдык стадиясында.